архивдик документтер менен иштебей, божомол менен фолк история деп коебуз. Тарыхты жанакындай бурмалаган, тарыхты өзүң айткандай кимди гана кыргыз кылгысы келбеген ошондой бир изилдөөчүлөрбүз деп өздөрүн эсептеген тарыхчылар чыкты. Демек алар ушундай шартты пайдаланып, ар кандай кыргызды 7000 жыл кыргызды эң адам атадан кийин эле кыргыз болгон деген жанакындай баягы фолк историясын элге сунуш кылып атат. Эл кимге ишенерин билбей калды. Азыр эми жанакындай бир китептер чыгып атат. Карап отурсаң, ага эч ким көзөмөлдө кыла албайт. Карап отурсаң жөн эле таң каласың. Эгерде биз ошондой тарых менен элибизди сугара берсек, эртең биз элибизди маңкурт кылып алабыз. Тескерисинче. Тескерисинче. Мисалы биз мындай экенбиз да, жакшы калыпка кызыгат экенбиз. Кабыл алганга жеңил экен да. Анткени өзүңдүн баягы ички дүйнөңдү мындайча айтканда тойгузуп атасың да. Ой, сен жакшы деп мактай берсе, эң артында өзүң жакшы экениңе ишенип кетесиң да. Эми мисалы жанагы нерселер ушул болуп атат да. Сүйлөшө келсең эле кыргыз мыкты, макул. Мен эми тарыхчы айта турган болсом, мен макул болойм. Ал үчүн мага бир баракка далилиң керек. Болбосо жок деп андан баш тарта турган болсоң, сен айтмакчы, тескерисинче бизди маңкурт кылат экен. Мынакей, сен орусташып кеттиң, сен батышташып кеттиң, сен арабташып кеттиң. Бирок менен улуттук көз карашым, илимий көз карашым, мен мисалы илимпоз болбосом дагы ошол илимпоздор табып берген нерсеге ишенишим керек да. Ушунун баары жокко чыгып атат. Жокко чыгармак түгүл, жанакы жаңы табылган материалдарга шек жаратып атат. Мисалы үчүн мына Кытайдын байыркы тарыхын изилдеген, өмүр бою Кытайдын архивдик документтер менен иштеген профессор Ю Тайшан 80 жаштагы эң мыкты тарыхчынын 3000 жылдык тарыхты бизге жазып, изилдеп берген материалдарын бул жерде өмүр архивде отурбагандар муну дагы ойлонуш керек. Бул дагы чынбы, калпы текшериш керек. Аны деле бир адам жазып койду. Ю Тайшан эми ушунду жазып койсо ишене беребиз деп отурган тарыхчылар чыгып атат. Башканы коелу. Алар менен сиздин мамилеңиз бар да, эми баары сөз коом кичинекей элебиз да. Ооба. Анан алар менен сүйлөшкөн бет маңдай отурганда кандай сөздөр болот? Мисалы, ошол эле саясатчылар бири-бири менен отурганда, балким трибунадан мушташып кетип мындай чыкканда чай иче беришет, же тескерисинче, трибунадан бири-бирин колдоп мындай чыкканда итмышык болуп ырылдаша берет да. Эми тарыхчылардын ортосунда мамиле кандай? Ушул илимий негизде иштеген жана ошондой эле жанагы фольклордук негизде жармы жалган, жармы чын болуп иштеп аткан тарыхчылардын ортосунда мамиле кандай? Эми ачыгын айтканда, алар өз убагында бизди тарыхчыларды пайдаланып, анан ошондой бир мүмкүнчүлүккө ээ болуп алып, бүгүнкү күндө бул тарыхчылар изилдеп эле биз изилдеп атабыз деп ошондой көкүрөгүн каккандар дагы бар. Эми аларды биз эми жербейбиз. Аларды эми азыр бүгүнкү күндө цензура жок. Аларды деле изилдегенине биз тыюу дагы сала албайбыз. Себеби азыр ар ким кандай изилдесе ошондой болуп калды, мурдакта эмес. Ошон үчүн биз алар менен учурашканда саламдашабыз. Анан кийин айткан жомогун угуп, кээлерин койгулачы. Кайсы мезгилге чейин ушундай элдин башын айландыра бересиңер деп ошондой айткан күндөрүбүз да көп. Мисалы үчүн мына биздин мурдакы депутатыбыз өзү өтө мыкты, легендарлуу парламентте мыкты депутат болгон. Бүгүнкү күндө керек болсо кыргыз аскери эгемендүү мамлекеттин өзүнүн аскери болуш керек деген идеяларды көтөрүп чыккан Беги Шаматов бүгүнкү күндө мына Чыңгызханды кыргыз кылып койду. Кыргыздын дагы болгондо дагы Чыңгызхан бул баргы уруусунан чыккан деп туруп, уруусу дагы бул баргы уруусунан деп туруп, алардан бери бүт айтты. Биз менен менин илимий ачылышымы тарыхчыларды неге таанып айтасыңар деп бизге келип ошондой бир катуу таарынычтарын да көп айтып келип атат. Анан Тибетке барып, өңү кыргызга окшош экен, кел сүрөткө түшө коелу, мен кыргызды таптым дегендер чыгып атат. Андан башка дагы божомол менен чыгып атат.